Мурда инвесторларды дагы кууратчы эле. Эмне кылып? Ошол жердеги эле чиновниктер, жергиликтүү чиновниктен баштап борбордук чиновникке чейин, министрлерге чейин тыйындарды алышчу, аларды кыйнашчу, аларды колдончу. Анан кийин бар эми өзүң каалаганыңды кыл деп кенди берип таштап койчу. Эми андай болбойт. Бир дагы чиновниктен, то есть бир дагы инвестордон мамлекетке келип, мамлекетке акчасын салып иштеген бир инвестордон бирөө бир сом акча ала турган болсо, жазасын алат мыйзам чегинде. Муну мен бир эле чаткалыктарга айтып аткан жокмун. Бүт өлкөдөгү, бүт өлкөбүздөгү бардык инвесторлор иштетип аткан райондорго, облустарга, ошонун жетекчилерине айтып атам. Министрлерге айтып атам. Бир инвестордон бир сом акча ала турган болсоңор, мыйзам чегинде, коррупция статьяларынын негизинде жоопко тартыласың. Мен силерге бир мисал айтайын. Кээ бирлер айтып коет, сүйлөп айтып кетип калды. Бизде андай эмес. Биз сүйлөдүкпү, ошо сүйлөгөн нерсенин үстүнөн чыгабыз. Жана чыгып келе жатабыз. Мунун бардыгы мамлекетибиздин, элибиздин ушул жерде жашаган жөнөкөй калктын жыргалчылыгы үчүн жасалып.